Үйүңүздөгү эски буюмдарды эмне үчүн сактайсыз? Сактабаңыз. Муктаждарга бериңиз, бирок сактабаңыз. Сакташ билесизби? Керек болуп калат. Эмне болду? Керек болуп калат. Үйдөгү эски буюм бешигинен баштап кийим-кечек ачыкча бир буюмдарды алып сактап кое берет да. Аны бир нерсеге иштетпейт, ал өзү деле билип турат, кийин иштетпешин. Кээде билесизби, кээде 10 жаңы кийим турат, бирөөсүн эле кайра кие берет, 9 жөн эле турат. Бер. Кийбейсиңби? Бер. Жебейсиңби? Бер. Айнытып, састып жокула өзүң. Демек, бул сакташ дегени туура эмес ишеним болуп калбасын. Бул эмне дегени? Сактай берем. Эмне, Кудайдын башка берерине ишенбейсиңби? Ошо эскиден көрө дагы жаңыраагын, дагы да сонунураагын беришине ишенбейсиңби? Аны сактаганыңа байланыштуу. Сактабо, андан дагы көбүрөөк жакшыраагын сура. Жакшыраагын берет. Күндөн күнгө жаңы кийимдер, жаңы технологиялар ойлоп табылып атат. Экисин таштап кое бер, сен каалаган маалда сен ойлогон нерселер ишке ашпай калат, кийилбей калат, жейилбей калат. Айтайын дегени, бул албетте компот варенье кылбай кой деген маселе эмес. Компот варенье кылып кышка сактап жей бер. Бирок ашыкча нерселер, мусор нерселерди үйдө сактаба. Сага ошо мусор түйүлүшү мүмкүн, бирок ал бирөөгө өтө керек нерсе да. Бирөөгө берип кой, бирөөнү бактылуу кыласың, өзүң дагы жеңилдейсиң. Кенен болот огородуң, эркин болосуң. Эч кимге эч качан жүк болбо, ашыкча болбо. Эң жакшы адам ким десеңиз, эң жакшы адам эч кимге жүк болбосун, акча жагынан, башка жагынан жүк болбостон, эркин жашаган адам. Эркиндик эч качан эч нерсе жетпейт. Эркин болуңуз, мекендешим. Эч качан бирөөнүн чайына кашык болбоңуз. Сахар ичпейм. Бирок сахары төгөнү менен сиздин ишиңиз бүтөт да. Сахар эрип бүтүшү менен ишиңиз бүтүп калат. Ошондой экен, бирөөнүн чайына кашык болбоңуз, бирөөгө кошоматчы болбоңуз, бирөөгө пакта койбоңуз. Эркин болуңуз. Аркаңызга бир тепсе монетадан башка эчтеке түшпөсө дагы эркиндикке эч нерсе жетпейт. Эртең менен турсаңыз, көңүл ток, жүрөк ток, бардыгы жакшы. Мындан өткөн байлык жок. Эгер байлыкты берип жүрөктөн тынчтык алып кое турган болсо, мындан өткөн кедейлик жок, караңгылык жок. Ишенип коюңуз, 100% мен кепилдик берем. Эриңизди багымдатка койготуңуз. Шилекей агып 11-ге чейин, 2-3-ке чейин уктай турган кээ бир аялдарга эскертүүм, күйөөңүздү ар дайым багымдатка такажит койготуңуз. Колдош дегени бир кыйынчылык келип калганда эле алдан туруш эмес. Ошо майда чүйдө маселелерге маани бериш керек да. Такажит койготуп койсоңуз, күнү дагы сергек өтөт, иши дагы берекелүү болот, сизге алып келе турган акчасы дагы күчтүү болот, көп болот, берекелүү болот. Ошондуктан такажитка, багымдатка ар дайым ойготушка аракет кылыңыз. Режим кылыңыз. Ар түрдүү уктабаңыз. Кээ бир аялдар бар, жеп эле уктайт да, жеп эле уктайт. Жеп жатар болбош керек. Кичине баш, кичине жок дегенде жарым саат китеп окуу, башка кыл, айтор ичиңдеги нерсе сиңсин, жеп эле жаткан болбойт. Ошондой экен, эриңизди багымдатка койготуңуз. Эриңизге колдоо бериңиз. Эрге тийиш үчүн жоолук кийген кыздар өтө көбөйдү бүгүн. Жоолук жакшы көрүнүш үчүн, жакшы инсаптуу, имандуу, сонун кыз экен деген сөздөрдү угуш үчүн кийилип атканы өтө өкүнүчтүү. Ажыларыбыз ажыга умрага барып, ажы умрачы деген атты эле алып келгени өтө өкүнүчтүү. Чындыгында өкүнүчтүү. Татуулары бар, татуировкалары бар, каалагандай жүргөн, клубудан башкап чыкпаган, тоз калбаган ар ким менен. Анан турмушка чыгаарда красавчик баланы кармап, хиджабты кийип, жоолукту кийип, жоолук ичиндеги шайтан болуп тийип кетип аткандар жок эмес арабызда. Албетте сөзүм эсин табат, сөз эсин табат албетте. Жетип барып атат кээ бирөөлөргө. Айтайын дегеним, жоолук сиздин косяктарыңызды, айыбыңызды жабып, жакшы көрсөтүп, бирөөнү кармап алыш эмес. Сиз жүрөктү, денеңиздеги кылган күнөөлөрүңүздү, денеңизге байланыштуу күнөөлөрүңүздү макул материал менен жаап коюшуңуз мүмкүн, бирок жүрөктөн кантип жабасыз? Сапсары болуп кеткен тиштериңизди макул мисвак менен тазалайлы, аппак кылайлы. Эртең менен кечинде жууп, тиш пасталар менен аппак кылайлы.
Кийимибиз, сырткы кийимдерибизди өзгөртөйлү, сонун кылайлы, а? Кээ бирөөлөр эринен алый, сасып кетти, мындай болуп кетти, өзүнө карабайт. Өзүңүз шүтүрүй болсоңуз, магазинге алып чыгып кириңиз, бир жуунтуп коюңуз, болду. Сонун болуп красавчик болуп калат эркек киши. Аял кишиге окшоп 2 саат салон красада отуруш шарт эмес. Макул, тишибизди агартты, кийимибизди өзгөрттүк, сырткы келбетибиз сонун болду, жалтырады, жылтырады. Бирок жан дүйнөбүзчү? Жан дүйнөбүзчү чындыгында? Бүгүн жан дүйнөнү текшерүү максатында бирөөлөр айтат, бирөөгө кырсык келип калса, рас болбодубу дейт кээ бирөөлөр. Рас болбоду. Кошунасы машина менен кырсыктап калса, же бир банкрот болуп калса, рас болбодубу дейт. Өзүнө келип калса, өзүнө бирдеке болуп калса, Кудайдын сыноосу да. Сыноодон өтсөм, мындан да жакшыраагын берет деп айтат да. Башка бирөөгө көз караш кандай, өзүнө көз караш кандай. Бүгүн биз 21-кылымда илим техниканы өтө күчтүү деңгээлде ачып салдык. Бирок жарышуу дагы өтө катуу кетип атат. Сосед соседке, дос доско, аял аялга, зулдук маселесинде аял бири-биринен жарышып атат, акча маселесинде эркектер бири-биринин жулуп алып атат, тартып алып атат. Адал маселеде да өтө күчтүү кетип атабыз. Арам маселеде да өтө күчтүү кетип аткан учурубуз. Көңүл, жан дүйнөлөрү карарып, бардык ички туюмдар, оңой эле чечиле турган маселелер дагы жан дүйнөгө кирип, бүгүн адамдар капасыз жашагандай жашап жаткан учурда. Да, үй 2 этаж, да, үй 5 бөлмө, 4 комнат квартира, сонун. Бирок эмнегедир адамдар дагы эле кыйынчылыкта да. Мынтип мен жеңил карап көрөм да, макул 3 этаж үйүң болсун, 2 комнат, 1 комнат квартираң болсун. Жакшы жашаш үчүн ошол квартира жетиштүү го. Сөзсүз ушундай болуш керек деген нерседен алыспашыбыз керекпиз. Мындай 5-7, 17 болуп машинаң болсо дагы, мындай жөнөкөй эле мына, Kia машинаң болсо деле, эки жакка барыш үчүн бул это хорошо. Сөзсүз түрдө күндө 2 саат тренировка, күндө бир программа, күндө правильный питание, күндө сөзсүз мынандай деп өзүбүздү көп кыйнап коюп аткан жокпузбу? Сөзсүз бирдекелерди кылып анан кийин бактылуу болушубуз керекпиз. Өзүбүз оор жүктөрдү желкебизге артып, 60-70 жылдык жашоодо кыйнап коюп аткан жокпузбу өзүбүздү? Адал болсун, кылып аткан ишиңден баштап тишиңе чейин таза болсун. Сен неден коркосуң? Неден ойлоносуң? Неден дыккат болосуң? Чыныгы бактылуу адамды кээ бирөөлөр келишет, суроо беришет, мындаймын, ишим кризис, бактысызмын деп атат да. Бактылуу бактысыз экениңизди бир эле суроо менен билип алсак болот. Эртең менен турганыңызда жүрөгүңүздү караңыз. Жүрөгүңүз тынчпы? Эч бир сарсанаа жокпу? Ойлор жокпу? Мындан өткөн бакыт жок. Сиз ишене бериң, дүйнөнүн эч бир миллионеринде жок нерсе сизде бар. Эртең менен турдуңуз, дароо сарсанасыз да, кыжыга аласыз. Түнү 3-тө өзүңүздөн автоматика ойгонуп, жүрөк такылдап соғып сарсанасыз, кыжыга аласыз. Себеби жок эле нерселерден сарсанасыз да. Демек сиз өтө бактысыз адамсыз. 8 мүнөт жалаң Аллахты ойлай албай жаткан болсоңуз, ар нерсеге кирип кетип атса ойлоруңуз, демек сиз өтө бактысыз адамсыз. 1 жылда баштан аяк Куранды 1 жолу окуп чыга албай аткан болсоңуз, сиз бактысыз адамсыз. Пайгамбарыбыздын бир хадисин жаттап ошого амал кыла албай жаткан болсоңуз, сиз бактысыз адамсыз. Өзүңүздүкү толтура, жешиңизден баштап кийишиңизге чейин. Бирок 1 жылда бир ишти Кыргызстан үчүн кылбасаңыз, демек сиз бактысыз адамсыз. Сиз кандай адамсыз? Бактылуу, бактысызбы? Мынау көөдөн жүрөк деген нерсе өтө кыйын маселе экен да. Бул өтө кыйын нерсе экен. Мийго макул, ардекени ойлоп бир жеңил эле нерсе экен. Мынау курсак деле жеңил нерсе экен. Нени жесек дагы Аллах Таала ушундай күчтүү кылып жаратып коюптур, мындай иштейт экен, үстөн кислоталар кирип, сөөктү дагы эрип салат экен да. Бирок не кыйын, жүрөккө кыйын экен да. Ошо жешиңден баштап, кийишиңден баштап бардыгын киргизип алышы мүмкүн экен. Ошондуктан мен айтарым, фильтр коюңуз. Могу кекиртекке фильтр коюп коюңуз. Адал нерсе кирсин.
жүрөккө дагы, жан энеге дагы, ашказанга дагы, башка ашка нерселер кире берсин. Баягы алам, күйүттөр келип калган учурда ыйлап подушкага эмес, жай намазга ыйлаганды билиңиз. Баягы күйүт келип калса өзүбүздү өзүбүз соротобуз го, ушундай болуп калды да, мындай болсо ушундай эле да. Макул болуп калды да деп өзүбүздү өзүбүз соротконго аракет кылабыз. Өзүбүздү өзүбүз актаганга аракет кылабыз. Бирок эмне үчүн бир адам сизге жамандык кылып койсо аны актабашыңыз керек? Эмне үчүн аны кечириштин жолун издеп көрбөшүңүз керек? Мен мекендештерим былтыр бирөө 1,5 миллион акчаны урдап кетти. Мен ошону бейишке кирсин деп дуа кылам. Ал мага ошондой сумманы урдап кетти, бирок мен аны бейишке кирсин деп дуа кылам. Душмандарым өтө көп. Ошо именно душмандарымды атын атап дуа кылам. Аллахым аны ак жол бер, Аллахым ийгилик бер. Демек биз ойлонушубуз керек мекендешим. Сиз эң чоң душманыңыз деп билип аткан душмандарыңызга жакшылык каалап атын атап дуа кылып атсаңыз, сиз адамгерчиликтин эң туу чокусунда эмессизби? Чынбы? Сиз жакшы адамдар эмес, башкалар үчүн эмес, сиз эң чоң душманыңыздан баштаңыз. Ошону көңүлүңүзгө батыра билиңиз, жүрөгүңүзгө батыра билиңиз. Бул түрмө кылып алыш бул өтө жаман нерсе. Жүрөгүңүзгө түрмө кылып алып ар кимди сактап жүрө берсеңиз, бул өзүңүздү эле жешиңиз. Ал нерсе сизди кыйнабай койбойт, кыйнайт. Ошондуктан мен айтарым, өзүңүздү эркин коюңуз. Өзүңүздү өзүңүз актап, өзүңүзгө өзүңүз жол издеген сыяктуу, күнөө маселесинде, арам маселелерде жол издейсиң го. Мынандай деп, ак-караны ажыратып. Ошондой экен мекендештерим. Левый правый кылба. Назатты вообще ойдобо. Толко вперед. Тапканыңа да болсун, ибадатың жайында болсун. Жашоо мындай карасаң жеңил эле нерсе. Адалдан жашаш рахат нерсе. Болгону биз өзүбүздү кыйнап, Аллах Тааланын ачып койгон эшиктерин таштап кача беребиз да, жабык эшиктерди ачабыз депчи. Көп нерселер ачык турат. Чурка, жабыгга эмес, ачыгыга. Салон красотага бара турган аялдар көпчүлүк учурда барышат, жасалгалашат, бирок көп учурда кечигип калат да. Маселе бар бул жерде. Не десеңиз, көпчүлүк эже карындаштарыбыз күйөөсү экинчи аялга үйлөнгөндөн кийин же ойноп кеткенден кийин ошо сүрөтүн тауып алып, видеосун көрүп алып, вай красотка экен, вай красавица экен, менден жаш көрүнөт экен, сулуу экен, өзүн карайт экен деп түшүнүп жетип, андан кийин мен да өзүмдү карайын деп өзүнүн карашты баштайт да. Ага чейин өзүнү курман кылды, өмүрүн берди, байлыгын арнады, акчасын арнады, бирок өзүн карабай койду да. Эркек киши көчөдөн келет экен, үйдө бир сулуу, жаш, айымды аялды көргүсү келет. Кемпирди эмес. Тамак жыттанып, сасып турсаңыз, бул албетте туура эмес. Айтайын дегеним, кээ бирөөлөр, бардыгы эмес, кээ бирөөлөр көчөгө чыкканда секелек кыздай жасанып чыгат. Үйдө күйөөсү үчүн баягы жыртык шлепкасы, эски тону болду. Өзгөртүш керек. Сиз көчөгө эмес, үйүңүздө эриңизге ошондой красотка, красавица болуңуз. Көчө үчүн эмес, сиз көчөнүкү эмессиз. Үйдө эриңиздикисиз. Бир эле өзүңүздүн жеке тазалыгыңыз, жалпы тазалык, үйдүн тазалыгы, киргенде файыздуу, баракалуу болуп турса, мындай эркек эч качан сизден кечпейт. Тарыхтагы эң күчтүү окуялардан Мухаммад Али күнөө кылгысы келсе, арам маселесиге тартылып кетип аткан болсо, сигарет чеккиси келсе, арак ичкиси келсе, кыздарга баргысы келсе, жажигалка менен күкүрт даны менен колунун эки жагын күйгүзөт экен да. Анан өзү айтат экен, ушул күкүрттүн даныга чыдабайсың, эртең тозого кантип чыдайсың депчи. Мен Мухаммад Алинин окуясын айткым келбейт. Бул жерде мен бир аялдын окуясын айткым келет мекендештерим. Бир аял сулуу экен, кооз экен, көркөмдүү экен. Анан согуш башталып, күйөөсү башка согушканы башка жерге кетет экен. Анан душмандар келип бир күн ошо айылды кыдырып, ишет этип, не бар экен, не жок экен, ошону көрүштү баштайт экен. Душман келген билгенден кийин баягы караса кооз, сулуу, зордошун 100% билип турат бул душмандын аскерлери.
не кылат? Не кылат? Атайын зордобоштук үчүн өзүнүн денесин күйгүзөт. Бул жерде мен кыздарыбызды өзүңүз жерин күйгүз деген маселе жок. Мен айта турган, алына турган өтө катуу сабак бар, мекендештерим. Урматтуу эже карындаштар. Мухаммад Али Аллахтан коркуп колун күйгүзүп атат. Бул эжебиз не кылды? Аллахтан коркуп зордобосун, башка жынс менин жынысыма кирбесин деп өзүнүн мүчөсүн өрттөдү. Себеби тозокту түшүнүп турат да булар. Бул эркектер келбесин, мен зордобосун деп өзүн күйгүзүп аткан заманда биздин кыздарыбыз өзүн жасалгалап, оозудан баштап көпчүгү чейин тазалап, экранда реклама кылып, мына көрүп деп көчөгө эле эмес, экранга дагы чыгып атат. Мына 4 нерсе, мунун аркасында өтө көп нерсе бар. Бул жерде наркоманы көрөт, алкашты көрөт, бойго жеткени көрөт, жетпегени көрөт. Бардыгы кыздарыбызды көрүп алып, мынтип баягыдакай нравицаларды басып отурат. Бул нравица басышың ага жакты, дагы көбүрөөк чечин, дагы көбүрөөк жерин көрөйлү. Мана Аяшкөмө дагы жөнөтүп койдум, Аяш акама, атама дагы жөнөтүп койдум. Ал дагы көрүп уракат алсын, дагы көбүрөөк жерин көрсөт, бир көкүрөгүн көрсөтсүн, эми экинчисин дагы көрсөт деген нерсе болот. Мунун түшүндүрмөсү ушундай. Ар бир басылып жаткан печатыңа эртең акыретте жооп бересиң, эркек киши болуп туруп. Чындыгында мекендештерим, биз Истанбулга барып бир медресени мактап чыгардык. Мисалы үчүн. Европада мындай университет бар экен деп чыгардык. Бирок эч ким көрбөйт. Бирок бир жыпырык бир көчөдө калган эле бирөө келип, салон красотага кирип, сонун красавица болуп чыгып, миллиондогон адам көрөт да. Демек, буякта кыздарыбызда эмес, же бизде эмес, көрөрмандарда күнөө болуп атпайбы? Көрөрмандардын ою башкача ой жүгүрүп аткан жокпу? Ошондой экен, урматтуу мекендештер. Кызартып эмне кылып атабыз? Ойлонойлу.